Учурдун узойлу нечен жашты окшотуп тынчтык күндүн кептерине. Мен дайым сыймыктанам кайда жүрсөм, мектебим сенден иштеп жүргөнүмө. Демекчи улуттун улут болуп калыптануусундагы эң маанилүү, эң негизги баскыч бул мектеп. Бүгүн Ысык-Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Теплокуличик айылындагы академик Мамбет Мамакеев атындагы инновациялык гимназия мектеби жөнүндө сөз кылалык. Уюткулуу мектеп 1971-жылы курулган. Ак Суу айылындагы алгачкы мектеп Октябрь революциясына чейин диний мектеп болуп ачылган. Кийин ал башталгыч мектеп болуп кайра түзүлгөн. 1920-жылы жалпыга милдеттүү билим берүү мектеби болуп кайрадан уюшулган. 1932-жылы Мичурин атындагы жалпы билим берүү орус тилиндеги мектеп түзүлгөн. 1942-жылы февраль айында орто мектеп өзүнүн алгачкы бүтүрүүчүлөрүн фронтко жөнөткөн. 1956-жылдан баштап мектепте окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлө баштаган. Мектеп билим берүүдө райондук методикалык борбор болуп эсептелип келген. Бул мектепте райондук аймакта семинарлар, кеңешмелер, конференциялар өткөрүлүп, иш тажрыйбалары бөлүшүп турушкан. Польшадан, Чехословакиядан жана башка өлкөлөрдөн келген делегациялар окуп үйрөтүшкөн. 1991-1992 окуу жылында башталгыч класстарда жөндөмдүү окуучулардын тездетилген программа менен окутуунун эксперименттери жүргүзүлүп, республикалык масштабта жыйынтыкталган. 1998-жылы мектепте жөндөмдүү балдардын талантын өнүктүрүү максатында 5-11 класска чейин 7 лицей класс ачылган. 1992-жылы кыргызча билим берүү мектеп болуп, академик Мамбет Мамакеев ысымы ыйгарылган. Мектеп 1 корпус 3 блок 2 кабаттан турат. 800 окуучуга шартталган. Мектепте бүгүнкү күндө окуган окуучунун саны 1100. Окутуу 2 кезетме менен жүргүзүлөт. 36 класста окутуу кыргыз тилинде, ал эми 9 класста орус тилинде. Мектеп Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2013-жылдын 25 декабрындагы номер 802 буйругу негизинде инновациялык гимназия мектеби статусуна ээ болгон. Август айында сертификат берилген. Академик Мамбет Мамакеев атындагы инновациялык мектеп гимназиясы Арис, кадам артынан кадам, айылдык билим берүү, Мерсико, ЮСАИД, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз, тынчтык корпусу, ЮНИСЕФ долбоорлору менен окутууну жакшыртуу максатында үзгүлтүксүз иш улантууда. Мектепте окутуу мамлекеттик стандарттын негизинде жүрүп, окуткан окуучуларыбыз дүйнөнүн ар кайсы бурчунда билим алуусун улап жана эмгектенип келишүүдө. Мисалы, Америка, Россия, Турция жана Европа мамлекеттеринде жыл сайын артыкчылык күбөлүк аттестаттардын талапкерлери бар. Айта кетсек, 2020-2021 окуу жылында алтын тамга артыкчылык аттестаттын ээлери Кайратова Аяна, Нарымбекова Аделина. Мектептин жыйаматында 100 мугалим эмгектенет. Мектеп директору Осмонбаева Назира Светказиевна, иш тажрыйбасы 17 жыл, англис тили мугалими, насатчы, эл аралык коомдук фондунун насатчы ментор, наставник, төш белгисине ээси, керемет окуу долбоорунун улуттук тренери, билим берүү жана илим министрлигинин жогорку кеңешинин ардак грамотасынын ээси, республикалык санарип сынагынын финалисти, мектепте окуу бөлүм башчысы, илимий усулдук иштердин завучу жана класстан тышкары иштерди уюштуруучу, ошондой эле соц педагог, мектеп администрациясын түзөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими 1, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин агартуунун мыктысы, төш белгисине ээси 26, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин ардак грамотасынын ээси 24 мугалим, жогорку билимдүүсү 89, жаш мугалимдердин саны 5. Мектепте Азия өнүктүрүү банкынын секторду өнүктүрүү долбоору негизинде мультимедиалык кабинет уюштурулган. Ошону менен бирге жалпы заманбап техникалык материалдар менен жабдылашы, интерактивдүү электрондук доска 7 дана, компьютерлер 52, видео көзөмөл 48, Wi-Fi байланышы бар, кср көчүрмө 15 дана. Компьютердик кабинеттер азыркы талапка ылайык түзүлгөн. Мугалимдер жана окуучулар үчүн жеткиликтүү пайдаланылат. Күчтүү интернет кошулган. Онлайн семинарлар өтүлүп, мектептер аралык кызматташтык тынымсыз жүргүзүлөт. Сабактар кошумча программалар менен өтүлөт. Мисалы, электрондук тесттерде сабактарга керектүү материалдарды ала алышат. Мугалимдер окуучулар керектүү сайттарга кире алышат жана өзүнүн сайтка дагы киришет. Электрондук библиотека аркылуу окуу китептеринен, адабий китептеринен маалыматтарды ала алышат. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы тарабынан химия, физика, биология, география кабинеттери жасалгалоо менен лабораториялык
практикалык иштерге керектүү куралдар берилип, практикалык лабораториялык иштер көрсөтүлүп башкарылып турат. Башталгыч класстарында 19 мугалим үзүрлүү эмгектенишет. Бүгүнкү күндө окуу керемет долбоору негизги компетенттүүлүктү калыптандыруу максатында окуу жана жазуу көнүмдөрүн өнүктүрүп, окутуунун натыйжаларын жогорулатууга көңүл бурулган. Мектеп гимназиясы гуманитардык багытында иш алып барат. Мектепте жалпы 45 класс комплекте, 43 окуу каналары бар. Ар жума сайын алып барылган иштердин жыйынтыгын анализдеп, алдыга иштер пландалып турат. Мектепте ички көзөмөл жакшы жолго коюлган. Ар бир предметтик мугалим электрондук тест түзүп, компьютерге киргизип коюшкан. Ошол боюнча убактылары бөлүштүрүлүп, мугалимдер менен биргеликте административдик тесттер түрдүү варианттарда алынып турат. Мектеп гимназиясы тереңдетилип окутулган предметтер үчүн атайын зачеттик китепчелер киргизилип, жыл ичинде 2 семестрдик иштер алынат. Пандемия учурунда электрондук билим берүү колго алынат. Ар бир мугалим WhatsApp, Telegram, Zoom, Classroom программаларын колдонуп, жеткиликтүү сабак бере алышты. Мектепте 9 усулдук бирикме иш жүргүзөт. Алар искусство, учур, словесник, эврика, лингва, технология, чебер, табият, замана. Усулдук бирикмелерде мамлекеттик стандарттарды ишке ашыруу максатында жумалыктар, айлыктар болуп мугалимдерибиз жаңы заманбап технологияларды колдонуу менен сабактарды класстан тышкары иштерди өтүшүүдө. Мектепте жаш мугалимдер мектеби түзүлгөн. Тажрыйбалуу мугалим Урсеетова Миргүл Токтобаевна, мамлекеттик стандарттарды ишке ашыруу боюнча республикалык тренер, физика мугалими Куленбекова Чынар лабораториялык сабактарды эң мыкты деңгээлде өтүү менен республиканын мугалимдерине жайылтууда. Мектеп гимназиясы үзгүлтүксүз кесиптик өсүштү ишке ашыруу менен аймактагы 5 кластердик мектептерге тажрыйбасын жайылтат. Окуучулардын илимий коому түзүлүп, мында окуучуларыбыз предметтер боюнча доклад, рефераттарды жазып, илимий иштерди далилдеп, мастер-класстарды көрсөтүү менен жактап беришет. Жөндөмдүү таланттуу балдар менен иштөө эң жакшы жолго коюлган. Бул боюнча окуткан окуучуларыбыз предметтик олимпиадаларда байгелүү орундарга жетишүүдө. Ошондой эле эл аралык олимпиадаларга катышып келет. Математика, кыргыз тили, англис тили сабактар боюнча билимкана, аракет олимпиадаларына катышса, биология, физика, химия, математика сабактар боюнча улуттук олимпиадаларга дагы активдүү катышып, окуучуларыбыз байгелүү орундарга ээ болушту. Атап айтсак, кыргыз-швед математикалык онлайн олимпиадасына 20 окуучу катышып, сертификаттарга ээ болушту. Бишкек шаарында өтүлгөн финалдык турунда Турдубекова Бегимай эң жакшы көрсөтүштөрдү берди. Кесипке багыт берүү боюнча жогорку окуу жайлар менен биргеликте алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Атап кетсек, Касым Тынысанов атындагы мамлекеттик университетинин окумуштуулары менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, окуу жайдагы студенттер мектептен эмгек практикасын өтүп, окуучуларыбыздын жалпы республикалык тесттерге даярдануусуна көмөк көрсөтүү жолу колго алынган. Натыйжада бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасында 160 балдан 200 балга чейинки көрсөткүчтөрдү берген окуучуларыбыз Касым Тынысанов атындагы университетинде медициналык академиясында бюджеттик негизде билим алышууда. Инсандын калыптануусуна окуучуларга туура эмес маалыматтардан коргоо үчүн окуучунун бош убактысында багыт берүүчү класстан тышкары иштерди тынымсыз өткөрүлүп турат. Бул максатта мектеп ичинде өзүн өзү башкаруу уюму уюшулган. Мектеп парламенти, президент, билим сектору, кыздар кеңешинин төрайымы, балдар кеңешинин төрагасы жана спорт сектору бөлүмдөрүнөн турат. Мектептин парламенттик тарабынан окуучулардын жалын уюму уюштурулган. 7-8 класстар арасында кара адамдарга жардам берүү максатында Тимурчулар командасы бар. Башталгыч класстары жеткинчек уюмун мүчөсү, жоопкерчиликтүү демилгелүү балдардын мыкты окуусу, үлгүлүү жүрүш турушу, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сүрөттөрү ардак тактага илинген. Жолдо жүрүү эрежелерин сактоо максатында милициянын жаш жардамчысы иштейт. Коомчулук менен иш алып барууда аталар мектеби, энелер мектеби иштеп, бул иш-чарада балдардын ата-энелери менен тарбиялоодогу ар кандай маселелерди талкуулоо жүргүзүлөт. Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун социалдык педагогика факультетин бүтүрүп келген атайын адис Осмон кызы Жаркын окуучулар менен алардын проблемаларын чечилишине, аларга жакындан жардам көрсөтүү иштерин колго алуу жумуштарын жыл сайын аткарып келет. Мектептеги ар бир баланын жеке турмушу, соц абалы аныкталат. Жардамга муктаж балдардын документ алуусунда тиешелүү жерлер менен байланышып, жакындан жардам көрсөтүлөт.
Ошондой эле соопчулуктун соогу көп, кайдыгер карабай кайрымдуу бол, кайрымдуулук фонду тынымсыз иштейт. Ушул жаатта мектептеги аз камсыз үй-бүлөнүн балдарына 5 күндүк ысык тамак берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга айыл демирчилери көмөк көрсөтүшөт. Китеп бул жан дүйнөнүн азыгы, алган эмес, балдарды тарбиялоодогу эң мыкты курал экендиги шексиз. Мектебибиздин китепканасында адабий окуу жана усулдук китептер көп. Билим берүү жана илим министрлигинин алдында уюштурулган жаңы китеп мекемеси тарабынан 5-6 класстар үчүн жаңы окуу китептери ижарага берилүүдө. Окуучулардын китеп менен камсыз болуусу 89%ды түзөт. Азия өнүктүрүү банкынын сектордуу өнүктүрүү, билимдерди бекемдөө, долбоорун ишке ашыруу максатында мектептин китепканасына компьютердик жабдуулар берилди. Мектептин китепканачысы тарабынан мектеп окурмандарына электрондук китептердин шилтемелери сунушталып турат. Америкалык USAID-тин керемет окуу долбоорун каржылоосу менен китепканага окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша 225 түрдүү орус тилинде жана кыргыз тилинде китептер берилди. Бул дагы болсо китеп сүйгөн окуучуларга чоң стимул. Талантты баксаң тоо болор дегендей, мектепте балдардын талантына, жөндөмүнө, кызыгуусуна карата ийрим иштери жакшы жолго коюлган. Учурда 35 мугалим көркөм, табигый так, гуманитардык, техникалык жана дене тарбиясы боюнча иримдерди жетектешет. Сабактар окуучулардын бош убактысын эске алуу менен ыңгайлуу графикте түзүлөт. Көркөм иримдерде хореография, вокал, фольклор, комуз, домбура, сүрөт, табигый так илимдерде биология, физика, математика, информатика, гуманитардык иримдерде көркөм окуу, тарых, манас таануу, аркыл тил үйрөтүүчү иримдер, француз, немис, англис, орус тилдери жана Кытай тили ириминин жетекчиси Шартаева Мунара окуучуларды шыктандырып, Кытай тилин мыкты өздөштүргөн окуучуларын Үрүмчү жерине жайкы лагерге алып барган. Көрсөтмөлүү физикалык лабораториялык иштер, астрологиялык клуб телескоптун жардамы менен окуучулар космостун сырларын ачышат. Академик Мамбет Мамакеевдин эл үчүн кылган кызматтарынын далилдери мектеп музейинде сакталат. Кол өнөрчүлүк, креативдүү макет моделдерди жасоо, жаналарды кыймылдатуу, робот техника, компьютердик сабаттуулук замандын бүгүнкү талабына жооп берет. Ошондой эле манас таануу ириминде кыргыз элинин улуу мурасы, манас эпосунун көнөрбөс байлыгын кеңейтүүдө бир топ жетишкендиктер болду. Манас таануу сынагынын райондук туруна катышып, областтык туруна жолдомо алган Умайене Карлыгаш тобу. Окуучуларыбыздын спорттун ар кайсы тармактары боюнча футбол, баскетбол, волейбол, бокс, теннис, тогуз коргол ириминдеги жүргүзүлгөн иштер жана андагы жетишкендиктер баарыбызды кубандырат. Баскетбол боюнча мектептин балдар командасы райондо 1-орунга ээ болуп, областтык туруна жолдомо алды. Бокс боюнча райондук областтык турнирлерде Имашев таланттын окуучулары 1-3 орунду багындырышты. Жаш спортчу 6 класстын окуучусу Нурланов Усман грэпплинг күрөшү боюнча республикалык чемпионатта гран-приге ээ болуп, Франция мамлекетине жолдомого ээ болду. 4 класстын окуучусу Турсуналиева Нурелина шахмат боюнча республикалык турнирлерге, эл аралык турнирлерге катышып, гран-приге ээ болуп, чемпион намын алган. Мекенди сүйө, намысты бекем тутууга, эр жигиттер ирими мектеп ичинде тартиптүүлүктү сактоого өз салымын кошуп келишүүдө. Чыныгы сабаттуу болуу үчүн медиа чөйрөнү андап билүү замандын талабы экендиги талашсыз. Учурда бир катар социалдык тармактар менен мектептин медиа бурчун түзүп, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp жана мектептин сайтында байма-бай мектеп турмушун жетишкендиктерин чагылдырган публикациялар чыгып турат. Мындан сырткары мектеп ичинде ай сайын жаш кабарчылар Мамакеев KG газетасынын жаңы саны чыгып турат. Уюткулуу мектебибиз таланттуу, жөндөмдүү окуучуларга бай. Атап айтсак, райондук, областтык, республикалык деңгээлдеги сынактарда баш байгелерди багындырган окуучуларыбыз четтен чыгат. Мисалы, республикалык деңгээлде өткөрүлгөн манасчылар сынагында 6 класстын окуучусу Кенжебаев Элмар 1-орунга ээ болуп, аймактарда өтүлгөн манасчылардын гастролдорунда үзбөй катышат. 4 класстын окуучусу Сыртбаева Нагима Талант Стар республикалык сынагында өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, байгелүү орунга ээ болду. Мыкты мектеп сынагы боюнча райондо мектеп гимназиясы гран-прини багындырып, акчалай сыйлыкка ээ болду. Азаева жаңы эже жетектеген түркүн баштыктар республикалык сынагында байгелүү орунга ээ болду. Мыкты окуучу топ 100 намына ээ болгон алдыңкы окуучулар Өмүралиева Арина, Молдокасымова Аделия, Бешембаева Аделина,
Республикалык Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган көркөм окуу сынагында 9 класстын алдыңкы окуучусу Жеңишова Адиля жеңүүчү деп табылды. Ашкана 120 орунда, ысык тамак менен 420 окуучу камсыздалат. Мерсико уюму тарабынан ашканага 4 комфорттуу плита, стеллаж, стол, камыр жуургуч, электросамор, холодильник, нан жасоочу плита алынган. Азыркы учурда 420 окуучу бир жумада 5 күн ысык тамак ичишет. Жылытуу системасы, от жагуучу, жай, ысык көл өнүктүрүү жана жергиликтүү бюджеттен Теплоключенко айыл өкмөтү тарабынан каржыланып 7 миллион сом өлчөмүндө от жагылуучу меш жаңыланып салынды. BioKG уюму тарабынан $3000 каржыланып теплица салынган. Жергиликтүү бюджеттен 150 000 сом каралган. Мерсико уюмунун жардамы менен мектеп участогуна 70 түп алма, 20 түп алмурут, 5 түп жаңгак багы тамчылатып сугаруусу менен бирге тегерегин тоорузум менен кармалган. Мөмөлөрү ысык тамакка колдонулуп, как кургатуучу аппарат менен компотко кошулуучу азыктар даярдалат. Өткөн жылы айыл өкмөтү тарабынан бөлүнүп берилген 3 гектар жерге картошка айдап, түшүм мол болуп, мектептин финансысын түзүп алдык. Республиканын жалпы билим берүүчү мектептериндей көзөмөлчүлүк кеңеши бул мектепте дагы түзүлгөн. Көзөмөлчүлүк кеңештин стандарттарга дал келүү, байкоо жүргүзүү, матрицасындагы көйгөйлөрдүн бири мектептин ишин биргелешип пландаштыруу маселеси каралат. Айылыбыздын тургуну ата-эне Садабаев Нурлан тарабынан аскерге чейинки даярдык кабинетин жасоо демилгеси көтөрүлүп, жакын арада жасалганы турат. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин иш алып баруусундагы келечекке билим берүү долбоору менен иш алып баруу пландалууда. Алдыда жаңы окуу жылында дагы мектеп келечекке билим берүү долбоору менен мектепке 5 STEM багытындагы предметтерге кабинеттери, компьютер, проектор менен улуттун күчү билимдин бүтүндүгүндө деп Конфуций айткандай. Кыргыз Республикасынын күчтүү мамлекет болуп калыптануусуна күчтүү, билимдүү жаштарыбыз болушу абзел. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда. Ушул эле келечекке билим берүү долбоору менен 3 сааттык мектеп алдындагы балабакча мектеп мугалимдеринин жана айыл тургундарынын балдарын окутуу максатында текшерүү тобу өткөрүлгөн. Документтердин жыйындысы каралууда. Учурда электрондук күндөлүк менен иш алып баруу акылдуу мектеп долбоору менен ишке ашканы турат.